Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Ноокат районунун тургуну Мураталиев Жусупбек болом. Мен кече Ислам университети уюштурган Китеп Нур деген конкурстун катышуучусумун. Сыңган кылыч китеби боюнча катыштым. Менин бул жерде айтайын дегеним, кече жакшы 2 айдан бери даярданып аттык эле Китеп Нур деген конкурсту Ислам университети жакшы уюштурду эле, 30 миңдей адам каттоого өтүп, баардыгы сүйүндүк элек. Бирок бул конкурсту даярдоочулар Ислам университетинин жамааты өтө шалакылык кылып койду, туура эмес даярдады. Компьютерде искусственный интеллект менен суроолорду түзүптүр. Суроолордун баардыгы логический суроолор болуп калган, баш айландырма, көз боёмо. Бул жерде биринчи орунга чыккан балдардын 10-15 орунга чейинкилердин баардыгы 100 суроого 450 секундтан 600-700 секундта жооп берип чыгып кеткен. Бул деген 4,5 секундта бир суроого, 6 секунд, 7 секундта бир суроого жооп берип чыгып кетип атат. Бир суроону, эгерде өмүрүңдө биринчи жолу көргөн суроону окуп чыгыш өзү 4-5 секунд, 1-2 секунд ойлонгондо ошондо 7-8 секундта жооп бериш керек, эң оңой суроого. Ал эми татаал суроолорго 1 минутка чейин ойлонуш керек адам. А бул жерде булар андай суроо түзгөн эмес, баардык суроону искусственный интеллект менен логический кылып түзүп койгон. Эгерде андай кылбай түзгөн болсо, адам түзгөн болсо, бир гангер баштар түзгөн да, мындай айткандачы. Мындай суроо түзбөш керек эле. Бул Сыңган кылыч тарыхый романы Төлөгөн Касымбеков абабыз 40 жыл бою өмүрүн жумшап жазган эле. Ушундай улуу китепти, ушундай улуу чыгарманы, тарыхый романды биринчи орунду алган, 15 орунга чейин алган балдар 8 минуттан 12 мүнөткөчө жооп берип чыгып кетти. Бул не деген шерменделик, бул не деген кордук, бул китепти кордогону бар, бул уят болот, бул өтө чоң уят болду, бул сынак, уят сынак болду деп мен эсептеймин. Себеби бул жерде карасаңар 1,5 саат убакыт бердиңер. 90 мүнөттүк убакытта 100 суроо бердиңер. Эгерде сүрөнү университеттеги жакшы адабиятчы, тарыхый романдарды, тарыхты билген профессор агайларга түздүргөнүңөрдө, бул суроого 100 суроого эң эрте жооп берген адам 1 саатта чыгыш керек эле, ал эми калганы 1,5 саатта араң-араң жооп берип чыгыш керек эле. 1,5 сааттык убакыт бергениңерден кийин, бүтүндөй Кыргызстан элин топтогонуңардан кийин, ошол профессорлорго, чынык адабиятчыларга, тарыхчыларга, улуу акылман кишилерге суроо түздүрбөйсүңөрбү? Эми кече түштөн кийин эле чыга калган балдарга компьютерде эле нары бери түздүрүп келип мынтип мындай кылганда чыгарманы да кордодуңар, элдин да көңүлүн ооруттуңар да. Мына менин азыр мисал келтирип кетейин, сөзүм далил катары болсун. Мына экинчи турдун суроосунун бир суроосу, 6-чы Сыңган кылыч боюнча 6-чы суроо. Шералини хан көтөрүү менен кыргыздар хандыкка кандай салым кошушкан? Бул суроонун жообу Кокон хандыгын сактап калышкан, саясий экономикалык абалын оңдогон, дагы эч нерсе. Карап көрүңүздөр. Кокон хандыгын сактап калышкан деген туура жооп болду. Кантип кыргыздар ошондо Шерали хан болбой калса Кокон хандык сакталбай калабы эле? Ал жакта Алимхандын 2 баласынын балдары бар эле, кааласа олорду хан көтөрөт эле. Бул суроо дагы туура эмес, жооптору дагы туура эмес. Бул суроо өзү нестандартный, мындай баш айлантма суроо да. Мындай суроолорду түзбөш керек эле. Дагы бир суроо. Нүзүп ак боз аттардын жал куйругун эмнеге канга боyoткон дейт. Шерали хан болгондугун жар салдырган үчүн дейт биринчи жооп. Экинчи жооп Коконго барабыз деп жар салдырган дейт. Азыр карасаңар туура жообу Шерали хан болгондун жар салдырган дейт. Ал эми китептен карасаңар, китеп боюнча неме кылганда кадырлуу Нүзүп мырза Коконго жүрө турган болду. Аттангыла Ордону Бухаралыктардан тазалай турган болду. Аттангыла деп атат. Кадырлуу Нүзүп мырза Коконго жүрө турган болду деп атат. Эгерде бул суроонун туура жообу ушул болуш керек. Булар Шералини хан кылып жарыялады. Шералини хан кылып кийин ак кийизге салада жарыялады. Бул жерде Нүзүп мырза аттангыла деп атат. Кадырлуу Нүзүп Коконго жүрө турган болду. Бул суроону түзгөн адамдар экөөнүн тең жооп туура кылса болот эле, а булар туура жоопту неме кылган. Бул суроо дагы туура эмес, жооптору дагы баш айландырып туура эмес болуп калган да. Дагы бир суроосу. Ибрахим Хаял менен Нүзүп кайсыл жерде кылышташат дейт. Ибрахим Хаял Коконду бошотуп берип жатканда, Ибрахим Хаял Кокондон качып баратканда дейт. 82-чи суроо да бул. Карап көрүңүздөр. Ибрахим Хаял менен Нүзүп мырза кайда кылышташкан? Туура жообу Ибрахим Хаял Коконду бошотуп берип жатканда дейт.
Ибрахим Хая Кокондон качып баратканда деген бул экөө тең, чындап келгенде бул экөө тең туура жооп болот да. Себеби мына китепте турат, таң дейт, түн көйгөндө бухаралыктар Бухара жолуна чукчу дарбазадан дейт, актуу алышып, чууруп чыга баштады, үркүп, дүргүп чыгышты дейт. Качып чыгып атат да, Коконду бошотуп чыгып атат, качып чыгып атат. Булар болсо Коконду бошоткондо деп мындай суроолорду кереги жок эле да. Жакшына адабиятчыларга түзүлгөндө өтө чоң жакшы суроолор түзсө болот эле. Дагы бир суроосу мына 85-чи суроо. Оган амири дейт, Абдулла бекти суранышын эмне деп четке какты дейт. Туура жообу кийинки жылы сүйлөшөбүз уулум, кийинки айда сүйлөшөбүз уулум дейт. Ал эми туура жооп бул жерде эч кимиси да. Мына Кокон амири Абдулла бекке мындай дейт, уулум дейт. Деди амир жумшак дейт. Абдан чарчапсың, битке тыныгып, мындан ары Меккеге барып, Кабага жүз коюп, зыярат кылып келбейсиңби уулум? Бул бейип апа дүйнөнүн кыжы кужусу кайда качар? Кайра келген соң сүйлөшөбүз го уулум деди. Каерде турат 1 жылдан кийин келем деп? Же 1 жылдан келсең деп атат, же 1 айдан келсең. Келгенден кийин сүйлөшөбүз деп, качан келет, кандай болот? Бул суроо жооптордун бири дагы туура эмес. Ушундай бир мындай айтканда адамдын купулуна толбогон бир жартылай суроолорду түзүшкөн да. Бул менен эч качан оңолбойбуз. Буну менен Кыргызстанда китеп окуп кетпейт. Дагы бир суроосу бар. Алымбек татка Сары Өзөнгө барганда Сары Өзөндүн эли эмне союп берди деген суроо бар да. Азыр ошол суроо боюнча дагы неме кылсак болот. Эми карагыла, эми бул суроо адамдын күлкүсүн келтирген суроо да. Сары Өзөн эмне? Сары Өзөнгө барганда дейт. Сары Өзөн Баткенби, Сары Өзөн Кадамжайбы, Сары Өзөн Ноокатпы, Сары Өзөн Чүй деп айтыш керек эле суроонун туурасы. Анан барганда эмне сойду дегенде Акбоз ат туура жообунда кой эч нерсе деп койушкан. Акбоз ат сойгон эмес, Акбоз бээ сойгон. Мындай айтканда туура жооп жок да ал жерде. Акбоз ат деп. Буну кандай адам түзгөн? Мына 32-чи суроо экен. Алымбек татка Сары Өзөнгө келгенде эмне союшкан? Сары Өзөн эмне бул? Сары Өзөн деп же жок да Кыргызстанда. Сары Өзөн Чүй деп айтылат. Ошол суроосу дагы туура эмес, жообу дагы туура эмес. Ушундай бир адамдын мындай итиркейин келген суроолор менен түзүштү да. Эми мейли, мен разымын. Логикалык суроолорду 50 күн логикалык кылыш керек эле. 50 суроону мындай татаал бир узун суроолорду кылыш керек эле. Мына Сынган кылыч китебинде ар календерлердин, олиялардын ырлары бар эле. Сен дүйнө, көр дүйнө, жарымы түн, жарымы күн дүйнө деп мен ошолорду саптадым. Мисалы толуктагыла десе болот эле. Төкмакындардын ырлары бар эле. Өтө чоң окуялар бар эле, ошолорду кылса болот эле. Бул Сынган кылыч романын төлөгөн абабыз 40 жыл өмүрүн сарптап жазды эле. Буну силер мынтип кордобогула да. Мына 1-чи орундан 15-чи орунга чейинки алган балдар 4,5 секундда бир суроого жооп берди. 100 суроого 8 мүнөттөн 12 мүнөткөчө жооп берип чыгып кетет. Ошол балдар кандай балдар? Эмне Кыргызстанда азыр бардыгы эле ойчул жөн эле окуучулар пайда болуп калганбы? Ошол балдарды көрөчү, ушу Сынган кылычтын ар бир бетин мен ошол балдарды эгер ошондой так жооп бере турсам, бул Сынган кылыч китебинин ар бир бетин олор фотоаппаратка окшоп памятына тутуп калган болуш керек да. Мен ошол 1-чи орундан 15-чи орунга чейин алган бир суроого 4,5 секундда жооп берген балдар менен даярмын дебатка чыкканга. Урматтуу Ислам университетинин уюштуруучу тобу, мына суроону даярдагандар, сиздерге мен наразымын. Туура эмес кылгансыздар. Мынтип кордобоңуздар бул китепти 40 жыл өмүрүн сарптап жазган абабыздын китебин мынтип кордобогула. Мындай неме уюштургуңар келсе, эгерде пиар үчүн уюштурган келсе уюштурбай эле койгула. Ал эми чындап элди китепке үгүттөп неме кыла турган болсоңор жакшына кылып суроо түзгүлө, искусственный интеллектке суроо түздүрбөгүлө. 4,5 секундда бир суроого адам жооп бере албайт. Булар бардыгы мурун эле 1 ай мурун баягы искусственный интеллекттен суроо жоопторун алып билип алган балдар. А силер олорду кайра эле одан түзүп койгонсуңар. Мындай айтканда, силер жоопду аларга даярдап берип койгондой эле болуп калат да. Силер эми өзүңөр актанып атасыңар, биз эч кимге жооп бербейт деп. Бирок бир компьютерде силер деле искусственный интеллекттен эмнени сурасаңар, олар деле ошону сурат. Ошо менен аз бул балдар суроону окуган жок. Жөн эле боеп кетти. 4,5 секундда бир суроого ким жооп бере алат? Окубай туруп эле жообун боеп ташаган. Себеби булар уже билет ол суроолорду. Ошон үчүн менин кайрыларым мындай элди Кыргызстан боюнча чоң сынак өткөргөндөн кийин жакшына кылып адам акылы менен суроо түзүңүздөр, суранам.
Эми бул жерде менин негизги максатым мынабул азыркы экинчи турда өткөн 4,5 секундта, 5 секунд, 6 секундта жооп берген балдар менен адилеттүүлүк кылып дебат уюштургула. Эгер ошолор чындап ошончолук күчтүү болсо, мен ыраазымын ошол жерде жеңилсем там берем. Бул жерде менин максатым, мен ушунчалык убактымды арнап, мен 16 жашымдан баштап сынган кылычты окуганмын. Акыркы 24 жыл өмүрүм ушул китепти окуп жүрөм мен. Акыркы жылдары жылда угуп турам. Бул сынган кылыч биздин бүтүндөй ошол доордо кыргыз тарыхы, ошол доордо элдин үрп адаты, ошол доордогу биздин оң канат, сол канат болуп бөлүнүш бардыгын мен бул китептин ичинде 7 бөлүмүндө ар бир бөлүмдө эмне айтылганын толук анализдеп лекция окуп бергенге кудуретим жетет. Ушунчалык катуу даярданганмын. Менин өкүнгөнүм, менин мынтип азыр ыза болгонумдун негизги максаты 4,5 секундта, 5 секундта, 6 секундта бир суроого жооп берип чыгып кеткен балдардын деңгээлин көргүм келет. Мага ошолор менен дебат уюштуруп бергиле, адилеттүүлүк кылгыла, көрөйлү. Чындап эң күчтүүлөр жеңсин. Бул сыйлыгыңар дагы мага негизги эмес. Мен жеңилсем дагы, чындап жеңилсем ошондо мен ыраазы болом. Эми эгерде чындап адилеттүүлүк кылам десеңер, комиссия түзөйлү, мына суроолордун баардыгын комиссияларга салайлы, ошол университеттеги профессорлор, адабиятчыларды чакырайлы. Бул суроо 100 суроонун 100ü тең искусственный интеллект түзүп, логически болбош керек, элдик кылгыла. Ошондо бул сынап жокко чыгат. Эгерде чындап адилеттүүлүк кылам десеңер, бул бүгүнкү экинчи тур болгон сынакты жокко чыгарышыбыз керек, комиссия түзүшүбүз керек, кайрадан сынак уюштурушуңар керек. Менин каалоом ошол, адилеттүүлүктү орнотойлу. Эгерде чындап Алла үчүн, кыргыз элин китеп окууга үндөгөн үчүн уюштурган болсоңор, адилеттүүлүк кылгыла. Ушул сынган кылыч боюнча Кыргызстан боюнча өтө көп адамдар катышты. Мага окшоп ушундай наразы болгон, мага окшоп ушул суроолордун көпчүлүгүн туура эмес түзүлгөнүн билип, ыза болуп отурган мага окшогон катышуучулардын баардыгын мени менен байланышууга чакырамын. Мына азыр YouTube ушул видеонун акырына номерин жазып коем. Мени менен байланышкыла, чогуу биргеликте өзүбүздүн укугубузду коргойлу туугандар.